Москвада калайман-мушташка катышкан мигранттар камакка алынды. Орусиянын Москва шаарында калайман-мушташка катышкан мигранттар камакка алынганын Кузьминск райондук сотунун басма сөз кызматына таянуу менен жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Соттун чечимине ылайык Рязань районундагы курулуш аянтында болгон жаңжалдан кийин кармалган 26 чет элдик жаран Майдай Бийбаштыкка айыпталып, административдик жазага тартылды. Калайман-мушташ 10 августта курулушта болгон. Тергөө капыстан чыккан чатактын арты жумушчулардын мушташы менен аяктаганын билдирген. 26 чет элдики административдик мыйзам бузуу тууралуу протоколдор түзүлүп, 15 күнгө камакка алынды. Сот мындан тышкары жапырт мушташ чыгарган делген 5 адамды 11 октябрга чейин камакка алды. Улак азаттык. Кыргызстанда К5 бензини чыгыбаштары дагы 2 жаңы мунай заводу курулары айтылды. Кыргызстан өлкөнүн күйүүчү майлоочу майга болгон муктаждыгын толук жабуу үчүн азыркы 2 заводдон тышкары түштүк жана түндүк аймактарда бирден жаңы ишкана ачууну көздөдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 13 августта журналист Али Токтакуновго курган маегинде билдирди. Мамлекет башчынын айтымында чүйдөгү Жунда жана Жалал-Абаддагы КПК заводдору толук модернизациядан өткөндөн кийин 2028 жылдан тартып евро стандарттагы К5 бензинин чыгара башташат. Бизде 2 эле завод иштейт. Бири кытайлар салган Жунда, экинчиси Жалал-Абаддагы КПК Кыргыз Петролеум компани. Экөө биригип бизди толук камсыз кыла албайт. Мунайды Кыргызнефтегаз кагазат, ал да аз. Азыр алай Баткен тарапта мунайдын запасы чыгууда деп жатышат. Изилдөөлөр жүрүүдө. Өзүбүзгө жетиштүү мунай казсак дагы бул 2 завод бизди 100% камсыз кыла албайт. Ошондуктан азыр Жундада да КПКда да модернизация жүрүп жатат. КПКга баш аягы 400 миллион доллардан 200 мамлекеттен, калганы инвесторлордун тегерегинде акча бөлдүк. Модернизация кылгандан кийин 2028 жылы ал евро стандарттагы К5 үлгүсүндөгү бензин чыгара баштайт, сапаты оңолот дегеним. Ошондо ал жак түштүктүн эң жок дегенде жарымын. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Камсыз кылат. Жундада реконструкция болуп жатат. Кытай тарап 500 миллион доллардай бөлгөн экен. Ал дагы 2028 жылы бүтөт. К5 бензинин чыгара баштайт. Жунда ошентип түндүктүн жарымын камсыз кылат. Республика боюнча калган 50%-ын камсыз кылышыбыз үчүн биз 2 завод салышыбыз керек. Бирин Кеминге, экинчисин Ош же Жалал-Абадка. Темир жол өтө турган жерге жакын. Ошондо эгер өзүбүздүккө жетишпесе, Азербайжан, Түркмөнстан, Ирандан нефт алганга жол ачылат. Бул жакта мунайды таап иштетебиз. Өлкө башчы мунайды кайра иштетүүчү жаңы заводдор качан салынарын так айткан жок. Кыргызстан бир жылда 2 миллион тонна күйүүчү майлоочу май керек десе, анын 95%га жакыны Орусиядан импорттолот. Өлкө негизинен Орусиядан бензин, дизель, авиакеросин, битум жана чийки мунай сатып алат. Жакынкы чыгыштагы абал жана Украинанын Орусиянын мунай иштетүүчү заводдоруна жасаган чабуулдары дүйнөдө кара майдын кымбатташына алып келди. Мындан улам Орусиянын өзүндө кризис пайда болуп, Кремль батыш өлкөлөрүндө экологиялык талаптарга жооп бербейт жана адамдын ден соолугуна кооптуу деп
табылган евро 2, евро 3 жана евро 4 стандарттарындагы бензинди импорттоого жана сатууга уруксат берди. Орусиянын энергетика министрлиги бул чара убактылуу экенин жана күйүүчү май рыногундагы кырдаалды турукташтыруу үчүн кабыл алынганын билдирген. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Алылбек Касмалиев Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда Кыргызстанда күйүүчү майдагы кымбаттай турганын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстанда айрым май коюучу жайларда АИ-92, АИ-95 жана дизель тартыш болуп жатканын ырастап, Орусиядан августтун аягына чейин 100 000 тонна күйүүчү май алынып келерин 6 августта билдирген. Булак Азаттык. Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектелген аял камакка алынды. Ошто жарандык некедеги күйөөсүнүн өлүмүнө шектелген аял кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына караганда 37 жаштагы эркек миздүү нерседен жараат алып каза болгон. Окуя 4 августта катталган. Шектүү алгач милицияга жолдошу өзүнө өзү кол салганын айтып кабар берген. Бирок териштирүүнүн жүрүшүндө аялдын көрсөтмөлөрү шек жаратып, милиция анын өзүн кырмаган. Ыкчам иш аракеттердин натыйжасында анын жарандык некедеги аялы өзгөчө оор кылмыш жасагандыгын мойнуна алып, стол үстүндөгү чогуу алкоголдук ичимдик ичип отуруп, өз ара келишпестиктен айтыша кетишкендигин, ошондон улам өзүн кармана албай, столдогу аш бычак менен сол моюн тарапка сайып жибергендигин айткан деп билдирди милиция. 41 жаштагы шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени, ага адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголгону маалымдалды. Шектүүнүн жакындары же адвокаты азырынча маалымат бере элек. Булак Азаттык. Мирзиёев көп жыл жанында жүргөн кеңешчисин иштен бошотту. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өкүлчүлүктүү органдар, өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдар жана жаштар маселелери боюнча кеңешчиси Русланбек Давлетовду кызматтан алды. Бул тууралуу Өзбек президентинин басма сөз катчысы Шерзод Асадов билдирди. Расмий билдирүүдө башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу деген сүйлөм кездешпейт. 46 жаштагы Давлетов жаңы кызматка дайындалабы же жокпу азырынча белгисиз. Русланбек Давлетовдун ордун Республикалык руханият жана агартуу борборунун алдындагы социалдык рухий изилдөөлөр институтунун директору Олим Давлатов ээледи. Давлетов Өзбекстанда бир катар негизги мамлекеттик кызматтарды каалаган. 2024 жылдын декабрь айынан тартып президенттин социалдык, саясий, диний агартуу жана жаштар маселеси боюнча кеңешчиси болгон. Президенттин администрациясында өткөнгө чейин мамлекеттик атааңдаштык комитетинде жана министрлер кабинетинин аппаратында эмгектенген. 2016 жылы юстиция министринин биринчи орун басары болуп, 2017 жылдын августунан 2022 жылдын ноябрына чейин министрликти жетектеген. Юстиция министри болуп турганда Давлетов оппозициялык Эрк партиясынын ишмердүүлүгүн жандандырууга укуктук негиздер жоктугун билдирип, бул көз карандысыз байкоочулардын нааразычылыгын жараткан. Давлетов адам коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү тармагында мамлекеттин жетишсиз аракети, өлкөдө катаал административдик жана укуктук чектөөлөрдү сактап калган үчүн укук коргоочулардын сынына дагы кабылган. Юстиция министри кызматында Давлетов санариптештирүүнү, бюрократияны кыскартууну жана мамлекеттик органдардын ачыктыгын жактаган. Укук коргоочулар буга жооп берети, куру сөздөр менен аялуу топторду коргоодо чоң айырма барын белгилешкен. Булак Азаттык. Токмокто кош бойлуу аялга карата зомбулук көрсөтүлгөн видео тарады. Токмок шаарында эркек киши кош бойлуу аялды желкесинен кармап жулкулдатып, чыргылып жаткан видео тарады. Тасмада башка унаада отурган адамдар аларды ажыратууга аракет кылганы көрүнөт. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда, окуя 16 августта Чүй облусунун Токмок шаарындагы 3-кичи райондо болгон. Чүй облустук милициясы окуя боюнча териштирүү башталганын билдирди.